Assalamu алейкум, урматтуу калайык калк. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Алгач көрсөтүүнүн башында сиздерге ушул Манас баяны көрсөтүүсү байма-бай эфирге үзгүлтүккө учурабай чыгышына шарт түзүп берген, бизге демөөрчүлүк кылып, колдоочулук көрсөткөн инсандардын атын атап кетейин деп чечтим. Мына ушул адамдар колдоо көрсөткөн үчүн Манас кара сөз менен айтылып сиздерге сунушталууда туугандар. Эмесе алардын аттарын айтып өтөйүн, кулак салып коюңуздар. Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз мырзага ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле Кубан Тойчубаев деген досума ыраазычылык айтмакчымын. Ошондой эле Москвада ишкерлик менен алектенген Шавкат Закиров досума ыраазычылык билдирмекчимин. Нурсултан Осмонов деген иниме ыраазычылык айтмакчымын. Мухаммед Али Муратов деген иниме чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирмекчимин. Эрнис Таштанов деген иниме ыраазычылык айтмакчымын. Данияр Чормошов деген психолог иниме ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле азыр алыскы Америкада жүргөн Адилет Айтыкеев деген иниме ыраазычылык айтмакчымын. Дагы бир ыраазычылык президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков деген иниме ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Мына ушул инилерибиз, мына ушул агаларыбыз, досторубуз бизге ар дайым жакындан жардам берип, өздөрүнүн демөөрчүлүгүн жасап келип жатышат. Эми бул Манас эпосы те алмустактан бери улуудан кичүүгө, атадан балага өтүп келе жаткан улуу кыргыздын тарыхый дастаны туугандар. Бул эпос өзүнүн өмүрүн дагы да болсо улап олтурмакчы. Биз дагы бул дүйнөдөн өтөбүз. Бизден кийин дагы канча муун, канча кыргыз уулу бул дүйнөгө келе турган болсо, Манас алардын ар биринин жүрөгүндө жашай бермекчи туугандар. Эми бүгүн кара сөз менен дагы айтып, мына интернет булактарына, соц тармактарга жайгаштырып жатабыз. Менимче өмүрү узун болуп, биздин жаштарыбыздын көңүлүнөн түнөк табат деген ишенибиз бар туугандар. Ошондуктан ушул тарыхый иш-чарабызга өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп, демөөрчүлүк кылып жаткан инсандардын баарысына терең ыраазычылык билдирмекчимин. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Көп ийгиликтердин үстүндө болуп, ооматтуу болуңуздар. Эмесе көрсөтүүнү улай берейин туугандар. Ошентип Жапак баягы бай жигиттин тоюна келип алып, негизи бай жигит баягы Манаска кеңешем деп баратса, алдынан чыгып алып, Шыгайдын уулу Жапак, сен Кытайды чакырбасаң, сенин тоюңа келгендин баарын мен кубалаймын, тоюңду бузамын, казаныңды көңтүрөмүн, өзүңдү чабамын, керек болсо Алтайга жеткениңче чаап, мал жаныңдан айырып, сенин акмагыңды мынтип чыгарамын деп катуу күүлөндү эле. Анткени Шыгайдын уулу Жапак те баягында Кытай кыргызды чапканда Жакып Алтайды көздөй сүрүлгөндө, Орозду жана башка кыргыздын баары бири кетип, эреңге бири түшүп кетип, тереңге бири кетип, каканга бири айланып кетип, Жапанга мунушинтип тозуп, мунушинтип кыргызды кайгы басып калганда, Шыгай ушул Анжияндан, Наамандан эч жакка көчпөптүр. Анан бул жерди Кытайдын Алооке деген ханы бийлеп, Анжиянды. Ал эми жанагы Шыгайдын баласы Жапак, Алоокенин баласы Коңурбай менен карым катнашта болуп, чогуу басып, чогуу туруп калып, бир күн ошол сүйлөшүп, ууга чыгып, же болбосо ошол балдар чогуу ойношуп, мына ушинтип жүрүп, бир күн Коңурбай Шыгайдын ушул Жапак деген баласына айтып койгон экен, Кудай буйруса, кайсыл бир ушул учуру келгенде бүткүл Анжиянды сага бийлетем, Анжияндагы кыргыздын баарын сен бийлейсиң деп, мына ушул Жапакка Коңурбай мунушинтип баягы аны үмүткөр кылып койгон экен. Жапак аны унутпайт. Тетигил тууганы, өзүнүн Шыгай атасынын бир тууганы, Ногойдун балдары Орозду, Бай, Үсөн, Жакып мунушунун баарысы кайрадан көктөп, Манас туулуп, бүткүл кыргызды кайрадан ушул Орто Азияга чогултуп, бул жагы тетигил Кытайдын чегин бузуп кирип, Лоб дайрасына чейин чаап,
Ындыстан эле алыстыгынан чабылбай калды дейт. Ошол Ындыстанга Гималайдан нары өткөн жок дейт да. Гималайдын белин чек кылып, ал эми ылдый жагы болсо тетигил бул жагынан Оğanга чейин чаап барып, андан кийин өйдө жагы тетигил Шиберге чейин, андан кийин Байкөл, Амур, мунушунун баарысын кол алдына өткөрүп, Манас мунушундай үлкөн хан болсо дагы Шыгайдын уулу Жапак Манасты көрө албай, эмне үчүн ушул Манас башкарыш керек? Мага бул жердин хандыгын, бул жердин эки тизгин бир чылбырын Коңурбай мага берем дебеди беле деп мунушундай ойго батып, мунушундай кыялга батып, анан Манасты башынан эле жек көрүп жүрчү экен да. Анан эми Байжигитке мунушундай сөздү айткандан кийин Байжигит дагы намыстанып, кайрылып, алай жайлоосуна кетип, мен эми Манаска да барбаймын, эч кимге барып кеңешти салбаймын, бүткүл конокту өзүм чакырам дагы, ажыраш аяк тойду бүт баарын өзүм өткөрөм, өзүмдүн башым менен деп. Бул той эгер Манаска кеңеш кылганда мындан да укмуш болуп өтөт эле дейт. Бул тойго эми тетигил Оğan Кундуз Талканды жердеген Катагандын хан Кошой, кадимки Кошой абабыз келди. Айдаркандын көкчөсү келди, Айдаркан өзү келди. Даңгыттан Мунар, Кайып, Оğanдан Түлкү менен Акунхан келди. Букардын беги Шаатемир келди. Кейиптин беги дейт. Букардын нар жагында Кейиптин беги Манастын кайнатасы Атемир келди дейт. Агыш, Кожош деген хандар келди дейт. Буудайыктын уулу Музбурчак келди дейт. Мына ушундай коноктун баары келди. Бул жактан Алаштын балдары баягы түрк тилдүүлөр, Кырк Чоро бүт баарысы бар, Бакайы бар, Алмамбет жана башканын баарысын кошуп Манас барды. Муну ушинтип той аябай чоң боло турган болду. Мына ушул тойдун башында анан баягы эли журту менен эми тойго деген акындарын ырдатып, Сурнай кернейин тарттырып, бапылдатып, муну ушинтип Шатра, Шатман, Шаани менен келет эмеспи? Мына ошол келе жаткан Атемирдин алдынан жанагы Жапак чыкты дейт да, Шыгайдын уулу. Чыгып эле Атемирди Манастын кайнатасы. Айрым варианттарда Темирхан деп айтылат, айрым варианттарда мына Сагынбай атабыздын вариантында Атемир деп айтылат да. Мына ушул Атемирдин алдынан чыгып алып, ит талаган түлкүдөй кылып баягы Жапак Атемирди сөгүп турат да. Какшыктап, жинин келтирип, айтпаган сөздүн баарын айтып, кемсинтип, муну ушинтип туруп калды. Анан Атемир уккан кулагына өзү түшүнбөй калды. Бул Манас, бул жака конокко баарыбызды тойго чакырып алып, ушул Шыгай тууганынын уулу Жапакка сөктүргөнү чакырдыбы бизди деп катуу намыстанып, бул капаланып калды. Андан кийин бая Жапак жөн отурбай, тетигил Кундуз Талкандан келе жаткан Катагандын хан Кошойунун алдынан чыгып алып, Манаска жакын болуп, Манаска аба болуп деп аларга да тийишип, аларды да жектеп, аларды да боктоп, аларды да сөгүп, муну ушинтип Кошойдун да жинине тийип алды. Анан эми буга Кошой да түшүнбөй калды. Бизди тетигинден бери бул жака тойго чакырып алып, ат арытып, жол басып, ашып ушул жерге тойго келсек, Манас бул Шыгай бир тууганынын балдарына бизди сөктүрүп койгону кандай? Биз Манастын кайсыл мышыгын пыштедик эле дегендей кылып, Кошой дагы нааразы болуп калды. Жапак аны менен эле жөн болбостон тетигил Кытайдын ичинен келген, Даңгуудан келген Кайыптан менен Мунарга жетип барып, аларды сөгүп, алардын жинине тийип, кемсинтип, Манаска жакын болуп, тойго келип деп муну ушундай баягы ичиндеги ич күптүсүн айтып өпкөлөп турду да. Анан Кайыптан менен Мунар дагы капа болуп, Манаска нааразы болуп, бул тойго чакыртып алып сөккөнү кандай деп муну ушундай түшүнбөстүк пайда болду. Анан эми Манас ал учурда 1000ге жакын боз үй тиктиртип, 40 жигиттин баарын жумшап, мына ошол жерде азыр эми Кошой абам келет экен тетигинден бери. Ошол Кошой абамдын алдынан тосуп чыгайын, ага сый урматымды көрсөтөйүн деп ою таптакыр башка жакта. Анан Кайыптаңдан чабарман келип калды дейт. Манастын бул кылганы эмнеси экен?
бизди ушунча тойго чакырып алып сөктүргөнү кандай? Манас эгер бизди жактырбаса анда бара берели деген сыяктуу кабар менен Кайыптаң менен Мунардан чабарман келип калды. Ага Манас түшүнбөй, бул эмне болуп кетти деп турган чакты болбой, кошо аябыбыздан чабарман келип калды дейт. Ай, Манастын бул кылганы эмнеси? Шыгайдын жапагына бизди сөктүргөн эмнеси? Деп муну ушундай түшүнбөстүк сөз айтып, андан чабарман жетип келди. Алас келгенсип нары жактан А Темирден келди. Букардын беги Ша Темирден келди. Муну ушинтип чабармандар келип кажылдашып баягы Манаска догартып туруп калышты. Анан Манас эми кандай болот экен? Бул Шыгайдын жапагы илгери биз Алтайдан бул жака көчүп келелекте бул жерди Алооке бийлеп турганда ушул жапак ушундай бир чогол деп укпадык эле го. Ошондо мунун баатырлыгы билинбеди эле го. Эми эмне болуп кетти буга? Эми чакырта турган болсом, ал мени менен тең ата келбей коет мүнөз көрсөтүп. Ал дагы бир өзүнчө жүргөн жолборс. Ошондуктан мен эми барайын ага. Барып акыбалын сурайын. Эгер кандайдыр бир таарынычы болсо көңүлүн алайын деп муну ушинтип Манас балдарды айтты дейт, атталып келгилечи деп. Анда баягы Аккуланы байгеге чабабыз деп атайын даярдык көрүшүп, Аккула тимеле ыргыштап баягы табына келип турган чак экен. Ошон үчүн Аккуланы мингиспей Баскүрөң деген күлүктү даярдашып Манастын арлына тарта беришти дейт. Манас баягы жоо жарагы жок эле жөн салды кийими менен баягы Баскүрөңдү минип Шыгайдын айылын көздөй жөнөп калды дейт. Муну ошол жерде Каныке энеңдин акылдуулугун караңыз эми. Баягы Баскүрөңгө минип дардактап жөнөп аткан Манасты акырын токтотуп, Аккуланын табы ушунчалык келишти, бир тердетип койсоңуз жакшы болот эле деп муну ушинтип сөз айтып, акырын Аккулага мингизип Манасты. Анан эми Аккулага сиз жеңил болуп каласыз азыр. Аккула сиздин азыр салмагыңызга тери чыкпайт, тердебейт. Ошондуктан жоо жарагыңызды кийип алсаңыз, кичине баягы Аккулага күч келсе, тери тезирээк чыгат эле деп, Манастын баягы жоо жарагын баарын кийгизип, ак олпогунун баарын кийгизип, кылычын камдап берип, муну ушинтип башына тулгасынан бери ырастап берип туруп, анан кийин Манасты Аккуланы мингизип жөнөтүп жатып, минтип айтып атат да. Анык душман элиң жок, аттанып үйдөн чыкканда төрөм, душманың жок, жериң жок төрөм. Чакының аз, жатың көп төрөм. Айылыңдан азыр турсаң да төрөм, айтугаң арыздатым көп төрөм. Адамдын баары кур эмес төрөм, ак жоолуктуу катын көп төрөм. Кара кыргыз калкыңда төрөм, жакыныңдан жатың көп төрөм. Жамандык кеткен жансыңдан төрөм, жайыңды билип турган соң төрөм, жарыңыз көрүп кысылган төрөм дейт. Эми мунунун баарын жарыңыз ушул кан менен көрүп аябай жүрөгүм кысылып атат деген сөздү айтып атат да. Аңыртып кебим угуп кой төрөм, азыр душман кайда деп төрөм, аңдабай турган сиздин ой төрөм. Жакындан кастык жетет го төрөм, тартыла турган биздин бой төрөм дейт. Жакындан кастык сизге жетпесин деп мен боюмду тартып этияттап атам, абайлап атам. Ушуну мени катын дебей, мени баягындай алыс көрбөй угуп кой төрөм деп жатат да. Жалындан калган чок жаман төрөм, жаңылып тийген ок жаман төрөм. Калыстыгы болбосо калдайган калың топ жаман төрөм. Катышып алган жериң жок төрөм, карандай кара док жаман төрөм. Оозуна тийбес тамака, оборун салган оп жаман төрөм. Оозуна тийбес тамака дейт. Мындай бир ынтылып, оп тартып, мындай бир сугун артып алган оп жаман дейт да. Баягы хандыкка жетпей калган үчүн хандыкка оолугуп, хандыкка кызыгып сугун артып алган тууганың жаман деген кепти кыйытып айтып атат да. Окустан тийген ок жаман төрөм, душмандан тийсең арман жок, туугандан тийген ажал ок. Жоодон тийсе арман жок, жолдоштон тийсе ажал ок. Деп муну ушинтип Каныкей баягы Манаска акырын баягы тууганымдын баарын жамандай бересиң деп айтпасын деп, өткөндө эле көк чөкөс көз камандарды жамандадың эле, эми Шыгайдын уулу Жапакты жамандап атасыңбы деп мага кастарын тигип калбасын, мени жаман көрүп калбасын деп акырын кыйытып мынтип
Манаска айтып, анан кийин баратканда дагы Бакай абаңызды кошуп алыңыз, жалгыз барбаңыз деп муну ушинтип жөнөттү. Жолдон баягы ак куланы алкынтып жоо жараган минип келе жатса, алдынан Бакай чыкты дейт Манастын, чын эле. Анан кайда деп сураганда тетигил Шыгайдын уулу Жапак элдин баарын сөгүптүр. Мынча катуу көбүптүр, барып келейинчи. Мунун бизге таарнычы барбы, кандайдыр өпкөсү барбы, абалын сурап келейинчи деп баратам десе, Бакай барс күлүп анан баягы жанына кошулуп алды дейт. Кел анда экөөбүз баралы деп. Муну ушинтип экөө баягы Шыгайдын айылына барса, Жапактар кадимкидей камынып алышкан экен. Алыстан Манасты көрөрү менен эле аттанышып, 2000дей жигит аттанды дейт. Манаска келип чап салышып, баягы Жапак Манасты көздөй мелтирете найза сунуп келатат дейт. Аны көргөн Бакай алдынан чыкканда Бакайды көздөй найзасын мелтиретип, баягы Жапак жөнөп калды. Бакай эми Жапак алдырмак беле. Жапак дагы нары жактан келатат дейт. Бакай болсо канча согуш көргөн, мындай найзалуунун канчасын көргөн. Ошол жактан Жапак найзасын жапырып алып, Бакайды көздөй баягы найзанын учу шыркырап, өлөр жери ушу деп, как жүрөктүн тушу деп келип урганда, буйтаганда Бакайдын оң далысын чийип кетти дейт баягы Жапактын найзасы. Анан эми Жапактын иниси Жабуу деген бар экен, бул да келип калды дейт. Баягы Бакай менен Манасты 2000 жигит бардык жагынан курчап алып, bir жагынан жатып, bir жагынан кылыч чаап, муну ушинтип туруп калышты. Жабуу Манасты көздөй найзасын сунуп жөнөгөндө жанына жетип, Манастын сүрүн көрүп атынан кулап калды дейт, кадимкидей. Антип минткиче болбой нары жактан баягы Үсөндүн уулу Көкчөкөс келе жатыптыр дейт. Анын келе жатканы гүлүк таптадым эле, кайсы жерге апарып кошоюн, каерде гүлүктөрдүн баарын чогултуп чубатып атат деп Манастан келип сурамак экен. Ал жолдон тетигил Манастын баягы Бакай экөөнү Шыгайдын балдары талап атканын көрүп, ураанды угуп, Шыгай деп тигилер Манаска чап салып атышат. Анан кийин Ногойдун балдарын чаап атышат. Анан Ногойдун балдарын чаап атканын угуп, баягы эми ушул Шыгайдын балдарына Манасты берип иймек белем деп өзү душмандык кылып турса дагы, тетигил атасынын баягы урааны айтылып жатканда келип Манаска кошулуп калды дейт. Анан баягы Жабууну аттан эми Манасты көрүп кулап түшүп калды да, аңгыча болбой, турганча болбостон Көкчөкөс келип туруп башын шыла чаап кетти дейт. Аңгыча болбой, анан кийин наркы жактан Кыркчоронун баарына кабар беришти дейт. Кыркчорого кабар берип, тетигил Манас менен Бакайды Шыгайдын балдары өлтүрүп коймок болду дегенде, ал жактан Кыргыл баштап, Чубак, Алмамбет, бүт баатырлардын баары келишип, анан кийин Шыгайдын айылын каптап, тетигил жигиттеринин баарын өлтүрүп, Жапактын өзүн өлтүрүп, Жапактан кийин Жабуу деген иниси өлдү. Жабуудан кийин Ашырбек деген жаакер иниси бар экен, ал жаасы менен Манасты атты дейт. Манас калкан жаа берип, анан калканга тийип токтоду дейт жаанын огу. Ошентип Ашырбек өлүп, анан муну ушинтип Шыгайдын балдары бүт кырылып баштаганда, Жапактын 3 уул 2 кызы болгон экен. Ошолордун улуусу Чыңкожо деген экен да. Чыңкожо боюнча кийин Семетей эпосунда көбүрөөк айтып берем, Кудай буйрса. Ошол Чыңкожо Шыгай чоң атасына чуркап барды дейт. Шыгай ата, мынау Манастан баарыбыз кырылып кала жаздай турган болдук. Атам бекер жерден Манаска катылып, мына эми бүт баары ажал тапты. Ушуну эми өзүңүз баягы өңдү көрсө 100 таят дейт. Өзүңүз алдынан чыгып токтотпосоңуз бүт баарыбыз өлүм болобуз ата деп. Муну ушинткенде Шыгай саралаатын минип Жакыпка барды дейт. Балдарды токтот айланайын. Моминтип эми Шыгай менен Ногойдун балдары кырылышып кетти. Ногойдун балдары Шыгайдын балдарынын баарысын кырып түйүнө жетти деген сөз кимге абыйрап келет деп Жакыпка айткандан кийин Жакып туучуна катын камчыланып минип алып, анан балдарга барып койгула айланайындар, токтогула деп атып, минтип бас болушуп, анан баягы чатактын баары басылды дейт. Тигил Шыгайдын балдарын Манас Кыркчорого табыштап, өздөрү жерге сөөгүн жашырышып, анан орукту көздөй кайтты дейт. Ошондон кийин анан баягы Жапак сөгүп койгон Кайыптанга барып, ат мингизип, тон жаап, кечирим сурашып, Кошоябаңа ат мингизип, тон жаап, андан кечирим сурашып, бүт баарынын астына түшүшүп, баягы союшуна семиз тай беришип, Кошойго ушундай бир сонун жука
төөнүн жүнүнөн тигилген кымбаттыгы билинген ушундай сонун чапан жабышты дейт. Анан тойдун башчылыгын, тойду Кошой абам башкарсын деп анан башкарууну Кошой абам өткүзүп беришти дейт. Ал эми баягы Таздын уулу Кыпчак Үрбү, кадимки Үрүмчү шаарын салган Үрбү тойго калыс болду дейт. Бул тойдо баягы балбандардын күрөшү болду, эреңиш болду, тыйын эңмей улак болду дейт. Андан кийин ат чабышка келип, бул тойдун анан баягы эң кызыган жерине жетип калды дейт да. Мына ошондо бай жигит баягы ат чабыштын баш байгесине мындай мал сайып турду дейт да. Башында келген жылкыга, башында келген күлүккө 200 жылкы, 100 төө, 150 сыйыр, 1200 кой, анан 90 шаңшуу жамбы. Ушуну дагы бай жигит байгеге көбүрөөк сайсам болот эле деп ойлоп калды дейт да. Ошол учурда кыргыздын даңкы катуу кеткен болчу. Кыргызда оомат абдан калың эле дейт да. Муну ушинтип 30 атка байге сайды дейт. Эң аяккы келген күлүккө 13 карамал, 3 жамбы, 30 кой бериле турган болду дейт. Ошентип 911 атты анан кайсы жерден чуркатабыз, кайсы жерден кое берсек деп кеңеш кылышып олтуруп, Кызылкум деген жактан барып кое беришти дейт да. Ал баягы Кызылкумду санай турган болсок, эми Манас ал учурда Анжиянда, Азиреттин Кара тоосунда, Алайдын жанында да. Ал эми Кызылкум ошол Букардан, Самаркандан, Ташкенттен да өтүп тигил бир чөлгө барганда Кызылчап кум болчу дейт. Мына ошол жерден кое беришип, анан аттар чуркап жөнөштү бери көздөй. Бул байгеге Манастын ак куласы катышты. Көкөтөйдүн баягы Бокмурундун Maanikeri катышты. Багыштын Сургийик деген аты катышты дейт. Багыш деген бул Жедигер элинин, тетигил Ооган жакта турган Жедигер элинин баатыры болгон. Көкчөнүн Көгаласы катышты дейт. Муну ушинтип баягы ат катуу чоң байге болуп, анан биринчи орунга Аккула келди дейт. Экинчи орунга Көкчөнүн Көгаласы жетип келди дейт. Андан кийин баягы Бокмурундун Maanikeri келди дейт. Андан кийин 4-чү орунга Сургийик деген ат келди дейт. 5-чи орунга Кошойдун кадимки Чоң Сары деген аты келди дейт. Бул ат биринчи келмек дейт. Бирок Кошой жортуулда көп жүргөндүктөн бир аз сыны кете түшкөн экен дейт да. 6-чы орунга Акжамбаш деген ат келди дейт. 7-чи орунга Жалгара деген ат келди дейт. Ат эмирдин аты экен. 8-чи орунга Кызыл ат келди дейт. Акун хандын аты экен. Муну ушинтип байге 30 атка чейин саналып туруп, андан наркы келгендерге анан байге берилген жок дейт. 30 атка чейин байге сайылды дейт. Манас алган байгесин Аккула биринчи келип, Манас байгесин бүт элге таратып берди дейт. Муну ушундай чоң той болуп, анан той жыйынтыкталып, эл менен кош айтышып, ажыраш аяк кылып, бай жигит баягы өзүнүн 2000 ашык түтүн эли бар экен. Мына ошол элин алып, анан Алтайды көздөй көчүп кетти дейт. Ал эми биз айрым тарыхчылардан тетигил Алтайдагы кыргыздар менен Орто Азиядагы кыргыздардын эч кандай байланышы жок деген айрым сөздөрдү угуп калабыз. Эми туугандар, мына Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында мынтип айтылат. Ушуну сиздерге айтып берип коеюн. Башында Манас Алтайдан Орто Азияны көздөй көчөбүз деп жатканда, Манас өзү сүйлөп жатат. Мени менен каалап ошол Орто Азияга көчөм дегенин көчкүлө. Болбосо баарыңарды зордоп, буйрук берип көчүрө албайм. Каның болобу, караламан калкың болобу, калам дегениңер калгыла деп айтат. Мына ошондо калып тиги Шибенге чейин жердеп, Байкөлдү жердеп, Алтайды жердеп, муну ушинтип калып калган кыргыздар мол болгон экен. Андан кийин Анжиянга көчүп келип, эл Алайда, Анжиянда, Чүйдө, Алма Коюрда, мына ушул тараптын баарында баягы кыргыз алаш баягындай туруп калгандан кийин, андан кийин ушул Орто Азия жакшы жага бербей калды. Биз салкынга көмгөн эл элек, салкын жака баралы деп, мына бай жигитке окшогон баатырлар
өздөрүнүн миңдеген түтүн элдерин алып кайра Алтайга көчүп кеткендиги тууралуу бул жерде Манас эпосунда баяндалып жатат. Мына ушундай окуядан кийин анан Манас бир топ элди алып Манас менен кошо барам дегени барып, Манас менен кошо көчпөйм дегени ошол Алай тоолорунда, Опол тоодо, Анжиянда калып, анан Манас өзү Таласка көчүп кетти дейт. Мына ошол учурда Манастын кол астындагы Манастын мамлекетинин баягы аймагы кандай эле? Ошону Сагынбай Орозбаков атабыз айтып кеткен. Мен сиздерге аны китептен окуп берейин. Ортосу Талас, башы көл, Олуй ата чоң Ташкент, Орчуң Кокон Маргалаң, Орто төбө Самаркан, аягы Ысар көлөптө, башы жазык жөлөктө, баскан кыргыз уругу, башчы болуп баарына Баатыр Манас улугу. Орто Азия Түркүстан, ошо күндө Кыргызстын, оң тарабы Ындыстан, ошо жердин баарын орун кылып жаялып, улуу атагы Тяншан, Ала тоого таянып, Алтай тоодон бөлүнүп, атасы Текес жылдызды ар тараптан тараган, аңдап көр арбын кыргызды, өлтүрүп Жаңжуң тулусту жерин атап Талас деп 40 руу келген кыргыздын 11 жер деп турушту дейт. Мына ошентип Манас Таласка көчүп барып, 40 руу кыргыздын 11 Таласка Манас менен кошо кетти дейт. Калганы ошол баягы жаң келгенде отурукташкан жерине отурукташып мына айтып жатат. Көлдө, мынагу Керкөлдө, Текесте, Олуй атада, чоң Ташкентте, Орчуң Кокондо, Маргалаңда, Орто төбө Самаркандта, аягы Ысар көлөптө, тетигил Ооган тарапта айтып жатат да. Ысар көлөп ошол Ооганстан жакта. Ал жакта Кошой атабыз бар. Андан кийин башы жазык жөлөктө. Муну эми кайсы жерде айтканын мен аңдабай албай жатам. Ошондуктан сиздерге айтып кое берейин, араңыздарда билгендер болсо кийин ушул баягы көрсөтүүнүн астына комментарий кылып жазып койсоңуздар болот. Баскан кыргыз уругу дейт. Орто Азия Түркүстан, ошо күндө Кыргызстан, оң тарабы Ындыстан дейт. Мына Ындыстан менен чектешкендиги тууралуу кабарды угуп жатасыздар. Эми ушунун баарысына Баатыр Манас улугу дейт туугандар. Муну ушундай убакыттар өткөн, муну ушундай учурлар болгон экен. Эми Кудай буйрса мен сиздерге калганын кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Али алдыда далай кызыктуу окуялар бар. Манас баянын дайыма көрүп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.